кошулуп какат эбесиңер. Если ушул жерде ошондой болсокчу, конечно, 5 кол тең эмес, бирок ого күлүп жүрсүбүз керек. Анан жана мурдак темага өтүп кетейин. Эмне ти түртүп кетип кыз өзү кыл дейт. Мугалимдер силерге эмне кылды? Мугалимдер силерге жакшы сөз айтты. Аларга эмне эме кыласыңар? Бүгүн постоянно сабакта болот. Барчы деп мугалимге ушунча. Мугалимге балдар айтышат, Ооба, мен кимекке айтып берем. Ким алар айтып бересиң? Кимдер? Бул жерде жок экен эми. Балдар көп, айжигит эле эме сабакка кирелсе, ооба, эже аз сыяка барып келечи деп кетип калат. Ошондой жатабы деп. Ошондойго жатабы. Мугалим эмне кылды? Мугалим жакшылык кылып атат. Кел, могул жерге келчи. Кыздар, жанатан бери эле силер балдарды эле мынтип атасыздар. Силер биз сыйлабайсыздар, улам эле минтип эле биякта айтып атат, силер биз сыйлабайсыңар деп. Силер өздөрүңөр кыйкырып атпайсыңар, биз унчукпай отурабыз тияктачы. Силер кыздан биякта эле мынтип атасыздар, бул мындай менин отур. Бизге суроо бериңер бул жака. Бул кыздар айтып атат, азыркы балдар мугалим да сыйлабайт, биз эмес, жада калса мугалимдер. Туурабы, туура эмеспи? Бул туура эмес, ар бир адам сыйлагандыр, сыйлабагандыр. А сен өзүң ошо сыйлабай ошону билип калгаш мүмкүн да. Ошо мен вообще кошулбайм. Аймир, сен мисалы үчүн алгыс бирдемке кылды. Мен просто мындай кетип отсам, жок, мен сенен улумун кыймын деп туруп кетет. Макул, мен окуучу экенмин. Мугалим сага эмне кылды? Кир деп койсо эле сен обязательно барчы. А сен өзүңдү биринчи сыйласаң, сен башканы сыйлашың керек. Сен өзүңдү сыйлап атасың. Мага сен өзүңчө бизге сөз бересиң, өзүңдү сыйлап, тынч отуруп, аккуратно сүйлөсөң, сен бардык адам сыйламак. Жаштар сүйлөсүн анда. Эмоция дейт. Эмоция чыгып атканда мен өзүм кармай албай калам. Макулбу, бул сыйлоого жатпайт. Эмоция дейт атына. Эмоциянын түшүнүгүн билесиңби ошону? Эмоция десиң, түшүнүгүн. Ошону эмоция дейт. Эге билбесең билип ал. Кыздарды угалы, келгиле. Бияктагы сүйлөгөн кыздар кел, Саламатсыздарбы? Менин атым Махабат. Бул жерде кыздар да, балдар да сүйлөп атышат. Туруп алып бири-бириңерге ар кандай жаман сөздөр менен тилдеп атасыңар. Бул эң биринчиден өзүн сыйлаш керек. Анан өзгөнү сыйлайсың. Бири-бириңерди сыйлаган жоксуңар. Бул жерде туруп алып бири-бириңерге атырылып, эмне деген сөздөр сүйлөп атасыңар. Андан көрө жакшына эле мындай айтпайсыңар, аны туруп алып бири-бириңер жамандап, мындай бул сыйлабагандыкка жатып атпайбы? Буга кандай карайсыңар вообще? Дагы, жакшы. Жана тети бала айтып кетти да, мисалычы, бир кыздар жаман көрүнөсүңөр депчи, жаман кийинип деп. 5 кол тең эмес, мындай айтканда бир карын майды, бир кумалак чиритет дегенде болуп атат да. Бир кыз жаман көрүнсө, бүт баары жаман көрүнүп калат да. Бүт кыздар бирдей эмес да, мисалы. Анда балдарды угалы, балдар. Биякта мен мындай көрүшүм боюнча, азыр кыздар деген балдарга каршы болуп, балдар кыздарга каршы болуп, мына урушуп атасыздар да, мына урушуп атабыз, мейли, мен да кошулайын. Урушпай эле, ушул өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар, балким кимде ката кетип атат. Чындап эле мына кыздар айтып атат, азыр силерди биз эмес, мугалимдер сыйлабай жатат да, туурабы же туура эмеспи? Ката балдардан да, кыздардан да эки жактан тең кетип атат. Айланан кыргыз эл ушинтип эле урушуп жүрө беребизби качанга чейин? Биримдикте болбойсуздар, азыр мына урушуп атасыздар. Мына азыр мына ушинтип урушуп атасыздар, мына кыздар балдарды жамандап, балдар кыздар жамандап, ушинткенден бири-бириңерди жакшы сөзгө айтсаңар, огош бетер жакшы болосуздар. Бириңерди мактап кичине. Качанга чейин урушуп жүрө беребиз, анысы деле ушундай болуп атат заман. Жаштар сүйлөсүн. Дагы. Assalomu alaykum. Men atim Nurqan. 8-март абдан жаман майрамда. Бул майрамда көптөгөн кыздар бузулат. Бул майрамды повод кылып балдар көптөгөн кыздар бузат да. Ошон үчүн бул 8-мартты майрамда эле андан көрө 8-мартта ата-энени майрамдатып кичине көңүл алып кош керек да. Кыздар ошо ата-энеге берген подарканы, кыздарга берген подарканы ата-энеге бериш керек да. 8-мартта ошо көптөгөн кыздар бузулат. Мына урматтуу жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Ушул аял затын кыздарды кантип сыйлайбыз деген темада сиздер менен сүйлөшүп, жыйынтыктап берсеңер, оюңарды кайталабай, толуктап, негизи эле кандай аял затын кыздарды кантип сыйлайбыз, же болбосо өзүңөрдүн оюңарды фактылар менен далилдеп берсеңер. Булар айтып атышат да, кызды жан башына чабып кеттим, мейли ошондой деле кылып атыптыр. Анан кийин балдардын могу мектептин эң жаман баласын алалы, 3-мектептин ишип, мектептин баарын жаман балдарын алалы дейли. Анан кийин бир өзүнүн мындай тыкан кара хижап кийген кызды жолдон жиберели. Ойлойт экенби ошондой жаман ой болобу ошо балада? Ошондой сыяктуу жаман нерселерди кылат экенби? Кылбайт да албетте. Мындай ачык эле акыйкат, билесиңер да, кылбайт андайды. Өзүңөр эле моюңарга алгыла. Анан кийин ошондо мындай жыйынтык кандай болсо болот дейли.
Албетте өзүңөрдөн болуп атабы? Анан кийин мейли ушундай көзүм боеп атам дейсиңер, мындай неметип атам, кийинип атам. Өзүң үчүн дедиң, Өзүң үчүнбү? Сени жалгыз аралга таштап коелу дейли да, мындай неменин жарыначы. Анан кийин сага косметиканы кылып коелу, мындай таштап коелу. Өзүң эч ким карабайт сеничи. Же талаада сен ошо өзүң боеп ошону тыккан жүрө бересиңби? Жүрбөйсүң да сен. Жүрбөйсүң да сен. Мисалы, кыздар назик болот да, силер эркексиңер. Силер эркексиңер да анан кандай десем, силер кыздарды мисалы тыккан жүрбөй, бузулган силер бузулган болсо мени сыйлабай коесуңарбы? Азыр ким айтып кетти, бир кыз өзүнүн тыкканын алып жүрбөсө сыйлабайт экенсиң. Булар кыздар да, силер ар бир кызды мындай сыйлап дегенге силер милдеттүүсүңөр да, силер эркексиңер. Неме? Албетте баланын бейиши энесинин түбүндө, аялдыкы билесиңер кайерде? Күйөөсүнүн түбүндө. Күйөөсүнүн таманын түбүндө аялдын немеси, бейиши. Ошон күйөөнү силер сыйлаш керексиңер. Албетте барыңар эле энесиңер. Анан кийин мындай да. Мен чоңузга суроо да, мисалы чоңуз мындай да, азыр кээ бир кыздар бар да, түндө жүрө берет, тамеки чеге берет, бүгүн бир жигит менен жүрүп, эртең бир жигит менен жүрүп, ошондой деле ошону да сыйлаш керек. Анан кийин беркинекей жүргөндө сыйлаш керек. Ошону кимибиздин көбүрөөк сыйлаш керек? Агай барыр, алар кыз да, негизи кыздарды эркектер сыйлашка милдеттүү болушат да, булар эркек да. Силер өзүңөр мындай акылыңар менен ойлосоңор, Кудай Таалам бизди жаратты, баарыбыз эле Кудай Таалам жаратты. Анан кийин Кудай Таалам ушинтип ачык жүргүлө деп кайсы жерде айтты? Кудай Таалам вообще эч жеринде айткан эмес. Куранда да эмес, сүннөттө эмес, пайгамбарда эч ким айткан эмес. Кудай Таалам хиджаб кийгиле, жабынгыла, өзүңөр сактагыла. Даш пайгамбарга Куранда айткан. Не деп айтты эле? Өзүңөрдүн аялдарыңа жанагындай чүпөрөктөргө кетесине салсын деген. Анан кийин аларды только мындай байкелери, күйөөлөрү, инилери, анан кийин балатка жетелек балдар эле көрсүн деген. Андан тышкары бизге көрсөткөнгө укуктуу эмессиңер силер. А силер андан тышкары өзүңөр чыгып атасыңар. Кудай Таалам буйругун өзүңөр мындайынан моюн сунбай. Ошон үчүн сыйлабай атасыңарбы? Жок, ошон үчүн сыйлабаган жыйынтыкка чыгып атат да балдар. Жашташылыбыз анда башкалардын оюн угалы. Рахмат. Кел жигиттер, жыйынтыктайлы. Өзү кыздар алданып атат. Биз 8-мартта бизде повод дейм, кыздарды атайын алдашчы. Өзүңөр барбагыла, чыныгы намысыңар коргосоор эмне? 8-мартта биздин хатага отурганда биз менен отурмага дейби. Имандуу кыздар даже мындай свиданияга дагы барбайт да, мындай айткандачы, жол салгандарчы. Өздөрү авторитетин кетирип атат. Кафеге барып, ушундай кылчы. Хатага да барышабы? Барат. Хатыга азыр могу жерден 80% барат. Чын айтсамчы, кыздарбы? 99 деп коюнчу мен. Жаңылбасам. Жана 8 март моюнда майрамды отпайбы? Кыздар көрдүңөрбү, силер өзүңөр 8 март майрамдаганда майрамдын эмне болуп келгенин билбейт экенсиңер. Бул белек айтып кетти, 8 март каяктан келген, эмне болуп келген, ошону билип алгыла, анан бирөө сураса 8 мартта ошентип айтып бересиңер. Анан эмнеге майрамдайсыңар десе, өзүнчө эле майрамдатабыз дей бересиңер силер. Жыйынтыктайлы. Алмастарбы, менин атым Сейилкан, кичине ыр жазган болчумун, ошондой эме кылайын. Аял затын асмандагы айга теңеп, ардакташат эң кымбат деп, аял затын назик кызыл гүлгө теңеп, кадырлашат эң керек деп. Бул аял заты дайыма керек болуп жатат. Бул жерде балдар деген көптөгөн балдар 8 мартка каршы болуп жатат. Ушул майрамдын артынан эле эми көптөгөн энелер сый урматка ээ болбогон энелер ушул күнү сыйланып бааланып келип жатышат да. Рахмат, кел. Аял заты болбогондо могул жакта бүт окуучулардын баары могул жакта балдар, бүт жаш балдар, наристелер төрөлмөк эмес, аял заты бар үчүн силер барсыңар. Аял заты гана бар. Силер жоксуңар. Силер барсыңар, бирок бир гана нерсеге. Саламатсыз, менин атым Асел. Азыр айтып жатышпайбы 23 мартта майрам эмес деп, чындыгында мен кошулам, себептен бул деген күнөө болот. Мен бир гана 8 мартты апама майрамдабастан күндө мен күтүп келген күндөрүмдү эле айтам. Мама, сиз мен жартын алып келиңиз, эметем депчи, күндө эне сүтүн эметем, тазим этем. Рахмат. Мама ушинтип жартын алып келиңиз, кубантам, эне сүтүнүз акта албасам да ыраазымын дейм. Бутунан өп сыйлайсыңбы же бетин? Жок, даже кучактап, эметип, чачын сылап. Жакшы. Азыр мен айтат элем, азыр сүйлөп атканда темадан алыстап кеттик окшойт да. Азыр кыздардын авторитеттери жана башкалар жөнүндө болуп кетти. Айттырышты бул жакта жигиттер эмнеге 10 март эмес, эмнеге 9 март эмес деп. Бул мурда Клара Сепкин болуш керек, ошол аял тарабынан чыккан 8 март. Бул ошол 8 март күнү аялдар азаттыкка чыккан, бош эркиндикке чыккан. Ошондо баштарынан жоолукту алып,
ошол 8 март күнү башка жактарда азатка чыкты аялдар деп өз ыркы менен өздөрүнүн каалоолору менен кээ бирлер отту жагып аялдардын жоолуктарын алып күйгүзүшкөн экен. Өз каалабагандарды мындай алып барып өздөрү башынан жоолугун жылып салган экен. Биздин өлкөдө 8 март майрамдалбаш керек. 23 февраль биз аял заты балдар ошол 8 март күнү бизди сыйлабай эле коюшсун. Сыйлаган мындай жакшы сүйлөп, мындай урушпай, сөкпөй дегендей кыздардан 8 март күнү эч кандай белек беришпесин. Биз 23 февралда белек беребиз. Бул мекен сакчылардын күнү экен. Бул эч кандай майрамга тиешелүү эмес. 8 март күнү биз белгилебеш керекпиз. Рахмат. Агай, сиз айтып жатпайсызбы? Ата-энени кантип сыйлайсыңар, апаны кантип сыйлайсыңар депчи? Апаны деген албетте биз баарыбыз сыйлайбыз. Баягыда ким сыйлабайм дегендер жокпу? Бүт баары эле сыйлайт да, мындайча айткандачы. Бирок кантип сыйлайсыңар? Мисалы, эне менен урушасыңар, энени капа кыласыңар. Сиз урушасыңар деп атпайсыңар. Хатага барбаса барасыңар. Жок, агай, хата-мата деген андайга мен барып да көргөн эмесмин, барбайм дагы да, мындайча айткандачы. Сиз мен энем менен урушуп атканды сиз көргөн жоксуз да, туурабы? Айта албайсыз анычы. Ошондуктан сиз антип айтпаңыз, мен энемди күнүгө сыйлайм, күнүгө урматтайм да. Көрбөй туруп айтканга болбойт, Көрбөй туруп айтканга болбойт. Мен энемен эч качан айтышып, энеме мен сен деп сүйлөгөн эмесмин. Мен антип айтпайм. Жаштар сүйлөсүн. Мен өз бул күндө темада сүйлөп кетсем, азыркы айтып жатышат. Жыйынтыктоодо сүйлөп кетейин, азыркы айтып жатышат. Эркектер көбүнчө сыйлашпайт деп. Бирок бар эркектердин көбүнчө сыйлабагандары бар. Алар сыйлабагандар кыздарды сөгүшөт, түртүшөт деп айтып жатышат туура. Бирок эркектерден ошо көп, ошондой, бирок алардын арасында бар сыйлагандарчы, кыздардычы. Бул жерде вот эркектер деле өздөрү сыйлык сүйлөсө кыздарга, кыздар деле эркектерге ошондой сыйлык мамиледе болот. Рахмат. Мен айтып кетейин, аз бул жерде айтып атат да 8 класстын окуучулары 8 март тосулбайт, тоспойм деп. Өздөрү акча чогултуп атышат. Бизде майрамдаганы башта ушу чогултуп коюшкан. Жана аткарып бүт барынчы макул дейли. Дагы айтып коеюн, 8 март майрамдалбайт. Макул, мен майрамдабайын, 4-школа майрамдабасын. Бирок ал биздин чоңдорубузда эме кылыш керек. Мисалы үчүн макул, чоңдорубуз ошого эмне дейсиң? Мыйзам чыгарып, тосулса, бир мыйзам чыгарыш керек. Ошо 8 мартты эгерде тосо турган болсоң, ошондой кылам же ошондой болосуң деп, ошондой мыйзам чыгарыш керек. Андай болмойчу эч кимибиз тоспой койбойбуз. Жаштар сүйлөсүн. Майрамдаш керек деп ойлойм, анткени мисалы үчүн азыр кыздар, балдар силер ойлоп атасыздар, кыздар хатага жеңил ойлуу болуп атасыздар силер ушул жерденчи. Бир эле жеңил ойлуу кызды көрүп алып, силер баардык кыздардын атын булгабашыңар керек. Анан 8 март майрамына эмне үчүн ушу майрамдаш керек деген жыйынтыктап беребиз, убакыт айтып кетейин, эме. Кыска. 5 секунд. 8 март бул мисалы үчүн сенин ата-энең бири-бирин күндө кафеге апарып, мисалы үчүн күндө тойлорго бара албайт. Могу 8 март күнү экөө бири-биринен мейли силер балдар үйүнө калып, экөө кафеге барып, жолдошу, жубайын өзү сыйлаш керек деген да, анан хатага барыш керекпи, барбаш керек? Хатага чакырса. 8 мартта хатага чакырса силер. Эмне үчүн 8 март дегенде силер жылуу сөз айтпайсыз, сразу эле хатаны ойлойсуңар. Айтпады жана хатага барат деп мына. Ушунчалык көпкенби Кыргызстанда хатаны ойлой тургандай сразу. Рахмат. Ресторанга барса болот, бирок. Мен жыйынтыктоо сөзүм бул мисалы айтып атышат да 8 мартты жоюп салыш керек депчи. Быйыл мисалы закон чыгарса андан ары 5 жыл, 10 жыл майрамдалат. Анан 10 жылдан кийин мен оюмча мисалы майрамдалбай калышы мүмкүн дейм да. Ал эми тирүүлүктүн ар бир күнү майрам дегендей, ар бир күнү эле майрамдап, ар бир күнү эле куттуктоо сөзүн айтып, ар бир күнү эртең менен жакшы сөз айтсаң, бир күн кечке манайың жакшы болуп жүрөт да. Ал эми 8 март деп эметпей, ар бир күндө майрамдаш керек. Рахмат. Менин атым Альбина, мен 7 класстын окуучусумун. 8 март бул аялдардын күнү. Мен ошон үчүн эми апаларды сыйлап жүрүп, апалар деле майрамдаш керек дейм, өзгөчө окуучулар. Тышкаркы адамдарды мен билбейт экенмин.
балдар постоянно эле кыздарды басынта беришет да, мындай да. Анан кийин кыздар болсо де жакта күйүп бышып, кыздардын эмесин эметсе, алар болсо силер эмне майрамдабаш керек деп. Болгон 1 жылда бир келген 8 март майрамды да көрө алышпайт да балдарчы. Мен ага кошулбайм, майрамдаш керек 8 март. Бул жердечи 8 март, 23 февраль дейсиңер. Болду, эмнеге бул жерде бири-бириңерди урматтасаңар, эч качан 23 март эле кыздар силерди всегда урматтайт. Эгер силер 8 март кыздарды урматтасаңар, ой, февраль, 23 февраль силер кыздар 23 февраль силерди урматтайт. 8 март силер кыздарды урматтагыла. Башка күндөр Ушундай, рахмат. Түшүнүктүү. Азыр бул жерде бардык кыздарда бул хиджаб кийген кыздан үлгү алсаңар болот. Жанагы тиги кыз айтып аткандай эшиктен түртүп кетпейт эч ким. Бул кызды сыйлайт. Бул кыз силерге окшоп саат 12-де жананту открытка албайт, кафеге барып отурбайт. Ушундан үлгү алгыла демекчимин да силердичи. Бул мейли эркек экенбиз да. Биз эркек экенбиз. Өзү кыз болуп туруп бул кыз айтпадыбы 8 мартты майрамдаса болбойт деп. Значит, силердин кыздар эле айтып атат. Значит, майрамдаса болбойт. Жакшы, жыйынтыктайбыз. Эме, мында урматтуу устаз, мына жаштардын оюн уктуңуз. Биздин убактыбыз өтө карып калды. Ошол жыйынтыктап берсеңиз, мынакей кандай болушубуз керек, бизде кандай программалар керек, анткени убактыбыз карып баратат. Мен чынында эле биздин коомдо аялды татыктуу сыйлабайбыз. Биздин коомдо татыктуу сыйлаганды билбей калды. Ошон үчүн бир күндө эле сыйлап коюлат да. 365 күнүн бир эле күнү сыйлап койсок, анан эртесинде болду, анан өзүнүн ишин кыла берсин деп жүрүп атабыз да. Чын-чынында андай болбош керек. Биз аял затын өзүбүздүн кыздарыбыз катары, карындашыбыз катары, эжелер катары, жеңелер катары, энелер катары, өзүбүздүн жар катары дайыма сыйлаш керек. Эркек киши аял кишиге назик заттай мамиле жасаш керек. Бул сыйлоо деген моюнга мингизип алуу эмес. Бирок сыйлоо деген ошонун камын көрүү, ошого туура мамиле жасоо, ошонун мисалы ката кылып атса катасын оңдоп коюу, ошо чыныгы сыйлоо деп эсептейм да. Анан мисалы биздин коомдо азырынча татыктуу сыйлоо жок. Ал эмес мына балдарда, кыздарда мына өз энесин сыйлабайт, жакшы сыйлабайт, татыктуу сыйлабайт, фиктивный. Көп урушуп кетесиңер. Көп жана каяш айтасыңар, апаңарды коркутасыңар. Мына мен жакшы билем да. Апаларын коркутуп, эшикти карсы жабып, алып берген кийимди ыргытып, мына ата-энесине таарынып өлгөндөр да бар. Мына азыр мына кээ бир элдер бар, энелерин итче сыйлабайт. Итти энесинен жакшы көрөт да. Ошо бизде ошондой болуп кетпейли. Биз дайыма сыйлайлы. Жанагындай кафеге алып барымыш этип, калп эле сыйламыш этип туруп алдап кеткен бул эркектик эмес. Бул эң абийирсиздик. Бул жаман иш. Ошон үчүн эркектерге айтмакмын, ошо алдабагыла, кидет этпегиле деп. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз ушул бизге берилген убакыттын ичинде бул темага чекит кое албайт экенбиз. Ошондой болсо да жаштардын, кыздардын, балдардын оюн уктуңуздар. Аламдын көркү, адамдын көркү аялзат деп биздин акындарыбыз бир топ ырларын жана накылдарын жазып келишкен. Ошондой болсо дагы биз азыркы жаштар айткандай аялзатын күнүгө сыйлайлы деген максатта Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Сокулук районунда жайгашкан номер 4 Муса Жаңгазиев атындагы орто мектептин жаштары сүйлөп беришти. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.